Бизде ханафи мазхаб деп айтылып калабыз. Бул орусча айтканда правовая школа, баягы мектеп. Мындайча айтканда биздин салттуу динибиз. Кээде биз Кыргызстаныбызда салттуу дин деп турган болсо, кээде туура эмес түшүнөт да, салттуу дин деген жок деп. Кээ бирлер биздин молдолор же бир тааныштар жок, салттуу дин деген бар нерсе. Ал кандай десе, биринчи салттуу дин деген бул биздин ата-бабаларыбыз, андан алардан мурунку ата-бабаларыбыз барып отуруп дин кантип аларга жеткен, бир чынжыр менен. Ормон хандын дини, Шабдан Баатырдын карманган дини, Жантай хан карманган дини, ошолордун карманган мына Касым Тыныстановдор, Ишенали Арабаев аталарыбыз карманган дин бул салттуу дин да. Биздин динибиз ошол ислам дини ошол кыргыз салтыбызга жуурулуп кеткен. Экөө бири-бирин табышкан деген сөз да. Динди салттан алып сана албайбыз, салтты динден экөөнү ажыратып кое албайбыз. Экөө бир келген, ушуга чейин ушундай жуурулуп калган, бизге бул динди салт аркылуу дагы, салт менен да карманыш жеңил болуп калган. Ошол сыяктуу эле орозо учурунда дагы бизде ата-бабалардан келген салт бар. Алардын бирөөсү мисалы үчүн жарамазан айтуу дагы биздин салтыбызга кирет да. Жарамазан деген нерсе, жа деген арабча келди деген сөз. Рамазан деген орозо деген сөз. Орозо келди дейт. Ассаламу алейкум, орозо келди, үйүңөргө тыкылат, эшикке келди деп баягы ошол аркылуу балдар дагы бир аз мүмкүнчүлүгү жок балдар ата-энелерине ушундай кылып курсактарын тойгузуп, бир учурда дагы башкаларды сүйүндүрүп жар салып келген да. Жана ошондой эле ата-бабаларыбыз ооз ачтыруу дагы барган. Ошо ооз ачтыруу боюнча айта турган болсок, өзгөчө биз да баягы эл жерде кыдырып жүрөбүз. Кыргызстандагыдай биздин ата-бабаларыбыздан сиңип келген ооз ачтыруу башка жакта жок да. Сиз араб мамлекеттерге бара турган болсоң, ооз ачтырганда бир аз суу коюп коет, курма коюп коет, анан дагы бир нерсе кошуп коет. А бизде Кыргызстанда илгертеден бери эле биздин ооз ачтырганда боорсогу бар, чайы бар, салаттын түрлөрү, эт менен тамак аш менен ушундай баягындай той сыяктуу ачтырат дагы, башка күндө ачтырбагандай бир майрамдык маанай көбүрөөк тартууланат да. Анан орозо айтта да, курман айттарда дагы бизде өзгөчө Кыргызстаныбызда башка жерлердегидей эмес, шаңдуураак баягы өзгөчө майрамдалган, ошо биздин ата-бабабыздан сиңип калган нерсе деп билебиз да.